Только здесь у них микрофон. Ата журттун 3 депутатына каршы кылмыш иши козголоору менен жактоочулар көзөмөл органынын бул аракети мыйзамсыз экенин айтып чыккан. Адвокаттар ишти баш прокурор эмес, анын биринчи орун басары козгогондугунун өзү эле мыйзамсыз деген жүйө да келтирген. Аида Салянова ата журттун 3 депутатына каршы кылмыш иши мыйзам чегинде козголгонун баса белгилейт. Тура 3 октябрда мен Бишкекте жок болчумун, командировкада элем, бирок командировка кетердин астында атайын өзүмдүн милдеттеримди мен биринчи орун басарына жүктөп кеткем. Бул менин укугум прокуратура органдары жөнүндө мыйзамда каралган. Ошол мыйзамга ылайык башкы прокурор, башкы прокуратуранын ишин камсыз кыла турган ар кандай чечимдерди кабыл алат. Демек, бул чечим дагы ошондой чечимдердин бири болчу. Ошондой эле баш прокурор Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев жана Талант Мамытовго коюлуп жаткан айыптарга жетиштүү деңгээлде далилдер бар экенин да билдирет. Салянованын айтымында 3 октябрда Ала Тоо аянтында болгон акцияны тынчтык митинги деп айтуу кыйын. Себеби ошол күнү ыкчам иликтөөнүн жыйынтыгында көптөгөн ок атуучу курал жарак менен бычактар табылган. Жана ал тынчтык митинги болгонбу дегенден күмөн туудурат. Курал жарак болгону сот өкүмүндө да белгиленген дейт баш прокурор. Үчүнчү октябрда ошо тынч деп айтылган митингде курал жарак болгон. Абдан көп санда болгон. Анын ичинде Макаров пистолеттери, Сайга карабиндери, травматикалык пистолеттер, газовый пистолеттер болгон, бычактар болгон. Анан ошол күнү Садыр Жапаров дагы өзү бронежилет менен болгон да. Ошонун баары негизи тергөөдө абдан чоң суроолорду жараткан. Бирок айтып кете турган нерсе бул куралдын сөзсүз түрдө болушу бул статья боюнча абзел эмес. Бул статья боюнча попытка насильственного захвата власти деген статья боюнча жанагы соттук медициналык экспертизалар эле жетиштүү да. Анткени ошол территорияны кайтарган адамдарга кол салуу болгон, милиция сотрудниктерине кол салуу болгон, алар ар кайсы деңгээлде баягы жаракат алышкан, ошолор эле жетиштүү. Баш прокурордун айтымында тергөө иштеринде былтыр 3 октябрда Ала Тоо аянтында 3 депутат Кумтөр генин улутташтыруу боюнча митинг уюштурганда Камчыбек Ташиев ачык түрдө бийликти басып алууга эл алдында чакырык таштаган. Керек болсо Чыңгыз хан өзүнүн 17 баласы менен бийликти алып койгон. Мына эмне үчүн биз бул жерге 10 000 адамды топтойбуз деп күтүшүбүз керек экен. Эмне үчүн биз бул жерге 20 000 адамды топтойбуз анан бийлик алабыз деп күтүшүбүз керек экен. Андай эмес. Керек болсо кана 20 чыгабы, мени менен башка азыр барып туруп бийликти алабыз. Алыш керек. Алыш керек. Алыш керек. Он 7-июнда Бишкек шаардык соту Жапаров, Ташиев жана Мамытовго коюлуп жаткан айыптар боюнча аларды толугу менен актап сот залынан бошотту. Баш прокуратура шаардык соттун чечимине каршы жогорку сотко доо арыз менен кайрылды. Биздин оюбузча депутаттардын күнөөлөрү толугу менен далилденген. Тергөөдө аларды күнөөлөй турган далилдер жетиштүү болчу. Ошон үчүн депутаттарды жана алардын Ташиевдин жардамчыларын актоого негиз жок болчу деп биздин прокуратуранын өзүбүздүн позициясы. Ошон үчүн биз өзүбүздүн пикирибизди жазып сотко жөнөттүк. Соттун чечимин биз 8 күн дегенде алдык. 8 күн дегенде алдык дагы дароо аларыбыз менен сунушубузду даярдап, өзүбүздүн сунуштабызды даярдап, анан сотко киргиздик.
Салянова депутат Талант Мамытов тарабынан коюлуп жаткан айыптар боюнча да өз пикирин билдирди. Эл өкүлү тарабынан баш прокурор Аида Салянова, жогорку соттун төрайымы Феруза Жамашева жана президенттик аппараттын сот укук маселелери жана мыйзамдуулук боюнча бөлүмдүн башчысы сотто бул ишти кароону тездетүү жана аны кароого ала турган соттордун курамын бекитүү аракеттери болуп жатат деген айыптоону Салянова четке какты. Бул жөн эле куру сөз. Талант Мамытов ошол эле пресс-конференциясында бир дагы далил келтирген жок. Эгерде ошондой далилдери болсо, укук коргоо органдарына ал кайрылышы керек, анткени бул мыйзамда каралган, орусча айтканда, уголовно наказуемое деяние. Ата журт фракциясынын дагы бир депутаты Нариман Тюлеев Бишкек шаарынын мэри болуп турганда коррупциялык иштерге баргандыгы тууралуу козголгон кылмыш иши боюнча соттук териштирүү тууралуу да Аида Салянова өз оюн ырастады. Сот залында Тюлеев аны айыптоого далил жок экенин билдирди. Бирок сотто Тюлеевдин жактоочулары жетиштүү далил сунуштай албай жатат дейт баш прокурор. Тюлеев азыр сотто көптөгөн документтерди алып келип атат, анын жактоочулары. Бирок ал документтерде кээ биринде датасы жок, кээ биринде номери жок, кээ биринде колу жок, ушундай документтерди алып келет. А кээ бири легализацияны өтпөгөн. Бул атайын Кыргызстанда негизи чет жактан келип аткан документтер легализациядан өтүшү керек да. Ошондой легализацияны өтпөгөн да документтер алынып келип атат. И тилекке каршы сот кээ бир документтерин алып ишке тиркеп атат да. Прокуратуранын айтымында Тюлеевдин иши боюнча 16 томдон турган материалдар чогултулган. Анын ичинде күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү, көптөгөн бухгалтердик документтер жана эсеп палатасынын актылары дагы бар. Аида Салянованын айтымында бул иш боюнча Кыргызстандын гана аймагында эмес, Кытайдан дагы алынып келинген көрсөтмөлөр бар. Нургүл Жумабекова, Алмаз Кариев, Коомдук 1 канал.